Ишенар Арапаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ушу аялдардын эл аралык майрамына карата ушундай бир жакшынакай иш-чара уюштуруп аттык эле. Булга биздин мынакей бизде ушул биздин өзүбүздүн бүрүттүрүүчүлөр болгон СССРдин эл артисти убагындагы Манас орденинин ээси Кайыргүл Сартбаеваны эжекебизди чакырганбыз. Ошондой эле биздин ушул Ишенар Арапаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде көп жылдар бою эмгек өтөп кеткен Роза Айтматова эжекебиз келди. Ал биздин бүтүрүүчүлөрдүн ассоциациясы бар биздин университетте. Ошол ассоциацияны ушул Роза Төрөкуловна жетектейт да. Андан сырткары Абдрахманова Самила бул баягы эл мугалим да, Кемин районунда ушу өмүр бою өзүнүн өмүр жолун мектепке билим берүү тармагына арнаган. Ушул эжекебизди чакырдык. Жана ошондой эле Гүлша Молдоева телерадио компаниясында көп жылдан бери жанагы алып баруучу болуп иштеп жүрөт. Ал дагы биздин бүтүрүүчүбүз. Биз ушундай өзүбүздүн бүтүрүүчүлөр менен сыймыктанабыз. Бизде ушундай баягы кыргыз мамлекетинин калыптануусуна убагында азыр дагы зор салымын кошуп келе жаткан биздин ушундай бүтүрүүчүлөрүбүз, биздин ушул университетте көп жылдар бою эмгек кылган биздин эжекелерибиз менен сыймыктануу менен ушул атайын биздин иш-чарабызга конок катары чакырганбыз да. Ишенар Арапаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Абдраева Айгүл Төлөковнага сөз берилет. Урматтуу кесиптештерим, урматтуу жаңы эле айтып атабыз чакырылган коноктор, сиздерди бардыгыңыздарды ушу келе жаткан 8 март эл аралык аялдар күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Мен ойлойм, ушул аял заты ушул жашоого бир мээримди, бир назиктикти, сулуулукту, жылуулукту, бир кутту тартуулап турган бул аял заты мен дагы бир жолу ушу биздин Ишенар Арапаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мынакей жалпы эжелерибизди жана ошондой эле бизге ушу бүгүн атайын конок кылып чакырган, биз сыймыктанган, биз сыйлаган эжекелерибиз дагы бир жолу 8 март эл аралык майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ушу талбай дайыма биз мугалим деген улуу биздин өтө жоопкерчиликтүү өзүбүздүн кесибибизди ушу талыкпай, чарчабай дайыма аткарып келгенбиз. Ошондой эле мындан ары дагы аткара берели. Мугалимдер баягы союз урап, бир 90-жылдары бир ушундай бир баягы мамлекетте бизде бир мындай экономикалык жактан дагы бир ар кандай кыйынчылыктар болуп турган убакта бир 3 айлап, 4 айлап бир эмгек акын албай калгандагы учурлар болгон. Ошол убакта дагы ушул бизде иштеген мугалимдер кетип калган эмес да, кетип калган эмес. Биз ошол убакта дагы ошол баягы мамлекеттеги болгон кыйынчылыктар, ошол убактагы жанагы өзгөрүүлөрдүн баарына чыдамкайлык менен баягы чыдап, мындайынча айтканда ушу биз билим берүү тармагына биз баягы өзүбүздүн тиешелүү салымыбызды кошуп келгенден эч качан чарчаган эмеспиз, талыккан эмеспиз. Анда эмесе биз сыйлык тапшыруу аземине кезегикти берсек, эмгек сирген ишмер төш белгиси менен сыйлансын.